Күндүн ысыгына карабай, күндүн суугуна карабай, жаанга карабай ушуну ушул жерге өстүрүшөт да. Жайы менен ушуну өстүрүп карап иштешет. Сон. Радуга болуп калдыбыз сразу. Ушул сугатчы балабыз бар. Кыздардын артынан бүт сугарып, гүлдөрдү гүлдөткөн ушул биздин красавчик балабыз ушу да. Мында Бишкек жашыл курулуш ишканасынын кызматкерлери жеңиш аянтына 80 000 гүл отургузууга камынып жатышат. Учурда иш кызуу жүрүп жатат. Кандайсыңар кыздар? Кандай түз тигип атасыздарбы? Молодцы, жакшы. Морик эме бекен? Оранжевый точно, оранжевый бекен, я. Жылдызга кичине эме жетпей калыптыр, сальвия жетпей калыптыр. Жылдызды да бүгүн бүтүрөлү. Дилия Барбориеванын гүлдөр менен иштеп жатканына туура 25 жыл болду. Ал шаардагы гүлдөрдүн дизайнын өзү жаратат. Анын айтымында гүл тигүү да өзүнчө чыгармачылык. Могу жерде канча кыз келиндер иштейт. Ушулардын эмгеги да аябай зор да. Мынакей ушул бир гүлдү ушул өзүнүн кутушасына алып чыгып тигиште эле, аны дагы түп-түз тигиш керек. Буга дагы аябай керек, жөндөмчүлүк керек да. Баары эле антип тиге албайт. Ушул кыздар ушуларды күнөз каданын өзүнө ошол жактан өстүрүп, анан ушул жерге алып келишти да. Эми тигип атышат. Мына көрүп атпайсыңар, жанагы чийген оймону дагы чийип коюш. Мен чийип берем. Ошону оймону туура чыгарган ошол кыздардын эмгеги. Күндүн ысыгына карабай, күндүн суугуна карабай, жаанга карабай ушуну ушул жерге өстүрүшөт да. Анан ушуну жайы бою кайра карап, сугарышат, отошот, жайы менен ушуну өстүрүп карап иштешет. Ушул сугатчы балабыз бар. Кыздардын артынан бүт сугарып, гүлдөрдү гүлдөткөн ушул биздин красавчик балабыз ушу да. Жакшы бала өзү. Чын ушундай аз эле ушундай балдарчы. Быйыл жеңиштин 80 жылдыгына карата гүлдөр менен 80 саны жазылып, аны менен катары адаттагыдай кыргыз оюлары гүлдөр аркылуу чагылдырылды. Быйыл жеңишке 80 жыл болуп атпайбы? Ошого жараша 80 жылдык деп 80-дин эмесин оюшун чыгардык. Бул гүл эмне деп аталат? Бул четинде турган көк гүл агератум дейт. Анын ортосунда тагеч деп коет. Бул сары гүлдөйт. Мынакей жаңыдан гүлдөп келатат. Ошол бул гүлдөп чыкканда сары менен 80 деп жазылат да. Бунун бою көрдүңөр, өзү эле кичинекей, 10-15 сантиметр. А ортосундагы 80 деген бул андан чоң болот, 20-25 болот да. Ошондо бул баягы 3D деп коет атпайсызбы, 3D деп. Ошондой жакшынакай болуп көрүнүп калат да ушул жерден. Дилия Барбориева белгилегендей, бул жылдын өзгөчө гүлү лаванда болот. Анткени ал шаарга биринчи жолу отургузулганы жатат. Бир жылдык гүлдөрдүн арасынан эң жакшысы лаванда. Көп жылдык лаванда гүлдүн оргун алдык да. Ал лаванда дегенди өзүңүздөр билесиздер, жыты дагы, дарчылыгы да бар да. Ошону аны парктарга отургузалы дедик. Бишкекте жок азынга суктанган тургундардын саны арбып келет. Жок азындар эле салчу сейилбактарга тигилген. Быйыл Голландиядан тандалып алынып келинген 235 000ден ашык жок азын Борбор каланы көрккө бөлүп жатат. Быйыл жок азындарды элдер эс ала турган парктын ичине эле тиктик да. Анткени булар күндөн өтө катуу тийгенде бат ачылып, бат эле түшүп калат да. А быйыл ошо паркка тиктик, анткени элдер эс алганда ошол жактан көрүп суктанып, баягы адам деген көзү менен көрөт экен да бирдекени. Көзү менен көрүп суктанат экен. Ошон үчүн элдер ошондой суктанып көрүп, дем алсын деген эле биздин тилегибиз элдерге. Анан баягы мурун жыл сайын силер көргөндөй жок азындарды жулуп кетчү, тебелеп кетчү. Бирок мындан жылдан жылга элдерибиздин баягы гүлдөргө жасаган мамилеси да өзгөрүп калды. Ушуларды дагы туура мамиле жасап, кокуй муну үзбөйлү, карайлы, бул ушундай чырайлуу экен дешип, жакшы мамиле кылып атат. Ошон үчүн биздин элдерге дагы рахматымды айткым келет. Клумбаларга шырдактардын оюларын түшүрүп атпайсызбы? Бул дагы биздин кыргыз элибиздин баягы шырдагыбыз биздин улуттук чоң көргөзмө колоритибизге кирет да. Ошон үчүн биз ошону сактаганга аракет кылабыз. Бизге канча туристтер келет, ошолор да көрүп, бул да шырдактын бир түрү, улуттук баягы өзүнүн колоритин сактайт экен дегенге баягы аракет кылабыз да, ошону да көргөзөбүз.
Быйыл Борбордун көчөлөрүнө 1,6 миллион гүл отургузуу пландалууда. Мындагы жогазындардан кийин декоративдик өсүмдүктөр отургузулат. Гүл оюмдары шаардын негизги зоналарын, Жеңиш, Алат Аянттарын, Эмен Сейилбагын, Пушкин көчөсүн, Чүй проспектисин, Ахунбаев жана Байтик Баатыр көчөлөрүнүн кесилишин, ошондой эле театралдык жана дене тарбия скверлерин көркүнө чыгарат. Асель Романкул кызы, Самаган Аттокуров, Эркин Тогести.